Ассаламу алейкум достор, кандайсыңар? Үй бүлө, мал жан, имандар жакшыбы бардыгы тең. Достор, могу Арашанды мына акыркы жаңылыктардагы 1 миллионго козу соода болбоду? Кубаныч Мыктыбаев деген жакшы казак агабыз бар. Ошол киши Френкелдин баласын 1 миллионго алды да. Бирок ага чейин эле көп комментарий болуп аткан. Бул Арашандар эмнеге мынчалык кымбат депчи. Мен салыштырмалуу айтып коеюн да, өзүмдүн жеке пикирим. Мисалга, бардык жагынан жетишкен, колунда мүмкүнчүлүгү бар адам, жана Mercedes-Benz Gelenwagen деген бар го. Ошону эгер заводдон өзүнүн каалоосундай кылып, буйртма берип, өтө кымбат баага алдыра турган болсо заводдон жапжаңысын, ал ошол адамда болот да, бар, аны завод жасап берет. Так эле ошондой дагы мүмкүнчүлүгү бар адам, бирок ушул бүгүнкү күндө чарбачылыкка кызыгып, койго кызыгып Арашан багам деген адам дал ошондой эле чоң акчага ушул Арашанды сатып алайын десе, бир ургачы козу болобу же эркек козу болобу же кой болобу кымбат баага бирдей алат да, өзүнүн көңүлүнө жакканды, абдан жаккан. Мисалы үчүн мына азыр 1 миллионго албады, ошол сыяктуу бир козуну сатып алат да. Бирок ошол Gelenwagen алган адам козу сатып алган адамдыкына барып туруп, менде акча бар, канча десең алам десе, ал адам дал ошондой козу сатып ала албайт да. Себеби ал бир эле козу. Канча деген жылдардан же болбосо селекция болуп келип, анан мыкты бир козу туулду да. Ошол козудай козу алам десе ала албайт да. Себеби бул тирүү жандык Аллах таалам жаратып берип коет. Эми ошол козуну сатып алган адам Gelenwagen сатып алам десе, ал заводко заказ берет экен дагы сатып алат экен да. Дал ошондой эле комплектация деп коебуз го эми, жоголтмасы. Анан эми биякта салыштырмалуу да. Ал темир тулпарды сен заказ берсең завод жасап берет. Бул эми Арашанды сен заказ берсең, сен ойлогондой же болбосо сен күткөндөй түшпөй калышы мүмкүн. Же болбосо сен оюңдагыдай козу сатып ала албай же таппай деле калышы мүмкүн да. Себеби андай экземплярлар бирөө эле болот. Оп окшош, эгизи, түгөйү бириме бир окшошу болбойт да. Сөзсүз бир жеринде башкачараак өзгөрүштөр болот. Ошол себептен акчасы бар, мүмкүнчүлүгү бар, ошого кызыгып, ошону өркүндөтөм, айыл чарбага салым кошом деген инсандарга Аллах таалам ден соолук берсин. Эми бул биздин Кыргызстаныбыздан чыгып аткан нерсе болуп аткандан кийин ошого биз суктанып, кумарланып, кубанып, кубанычыбызды тең бөлүшкөнгө аракет кылып атабыз да. Анан негатив комментарий жазып, мунуңар этте, анан бул тигиндей да, анан бул да силер каалагандай айта берсеңиздер болот. Бирок кылган адамдар, аракет кылган адамдар дайыма алдыда болот да. Ошол себептен салыштырмалуу гана мен айттым. Анан менин оюма дагы кошумча пикирлериңиздерди комментарий катары жазсаңыздар, биз ошондон алып мүмкүн оюбуз дагы кошумча өзгөрүшү мүмкүн. Ассаламу алейкум.